Ассалаумағалейкум, урматтуу туугандар. Бүгүнкү чыгашта сиздерге Ош шаарына караган Озгур айылына сатылуучу жер участокты көргөзмөкчүмүн үйү менен. Үйү бүтүп эле калыптыр. Сиздерге башына дарегин түшүндүрө кетейин. Бул жакта жол бар. Ушул жолдон ылдыйга түшүп келсеңиздер, түшүп оңго бурулсаңыздар, 111-дин конечкасы бар, Озгур айылына кеткен. Ошол жактан өйдө карап көтөрүлүп кетесиздер. Сиздерге да толук түшүндүрө кетем кийинчерээк келүү жолун. Анда эмесе келиңиздер, сиздерге бул жерди чекти көргөзөйүн, үйдү дагы. Жалпы аянты 10 сотик экен, 2 чек 1 экен дейт. Бул жагы 1 сотик, бул жагы 5 сотик экен, бул жагы дагы 5 сотик. Ошол менен жалпы аянты 10 сотик экен. Документтер так бардыгы бар экен, жакшы экен документтер. Жандай снос андай болуп кете турган нерселер жок экен. Бул жагында ушундай эме бар экен, склад бар экен. Складдын үстүндө жашаса болот дейт, ылдый ошо склад экен. Андан кийинкиси болсо, бул жакта мындай пристройка бар экен. Бул жакта эми өзүңүздөр билесиздер, андай кылсаңыздар дагы болот. Эми үчө чок ушундай нерсе дагы бар дейт. Сизге башкысы үйдү көргөзө кетейин. Анда эмесе келиңиздер, кирип сиздерге көргөзөйүн үйдү. Бисмилля деп кирип келдик. Так, мына прихож экен. Киргенде эле оң жакта ушундай зал бар экен. Коноктор бөлмөсү. Кирет коноктор, ушул жерде отурушат экен. Андан кийинки бөлмө болсо кухня экен. Бул жакта эми ошо тамак аш, ушундай ичмек нерселерди кыласыздар, жасайсыздар, газ эмелерди орнотуп. Так, бул жакта болсо чай ичүүчү бөлмө экен. Бул жактан оокаттарды даярдап эле, бул жакка отуруп чай иче бересиздер. Эчи жакшы кеңир экен. Андан кийинкиси болсо бул экинчи этаж. Азыр экинчи этажга көтөрүлүп, видеону улантабыз. Аке, урматтуу туугандар, экинчи этажга чыгып келдик. Экинчи этажда оң жактан баштасак, бул жакта ушундай бөлмө бар экен. Буну эми детский деп койсоңуздар да болот. Кыскасы бөлмөлөр көп экен, каалашынча каалагандай эме кылсаңыздар болот. Бул бөлмөсү, так. Бул бөлмөсү ошондой эле окшош бөлмө экен, только сол жагында экен. Бул жагы эми ал жакта балдарыңыз жашаса, бул жакта кыздарыңыз жашайт, ошондой дегендей. Бул жакта санузел бар экен. Ушундай кафель болгон экен. Кийинкиси болсо, бул жактан ачсыздар экен. Кийинки бөлмөсү ошондой эле окшош бөлмө экен, туугандар. Ремонтуна келсек, сырты ич жагы толук бүтө элек экен. Ичин өзүңүздөр каалагандай кылсаңыздар болот. Яруу ремонт кылып. Башкысы бөлмөлөр, кыскасы фундамент, үй өзү бүткөн экен. Дарегин айта кетсек, дареги Озгур дачасы экен. Башкысы бул жерде суу, свет бардыгы бар. Чыгып эле, балконду ачып карасаңыздар эле ушундай жакшынакай сонун вид бар экен. Абасы таза экен. Азыр таза аба эң башкысы жашаган жерде. Себеби ден соолук дагы ушу таза абага аябай байланыштуу. Караңыздар, аябай сонун экен бул жерде. Жайындасы да, кышындасы да таза болот бул жерлер. Ошо. Ушуну менен бүгүнкү чыгарышты аяктайбыз. Баасын ушул жерге описанияга жаза кетем. Кеми бар дейт, $63,000 дейт. Кеми бар дейт. Сүйлөшсө болот экен. Варианттар дагы бар дейт. Ошо. Бүгүнкү чыгарышты ушу менен аяктайбыз. Подписаться каналын басып, колокольчикти басып коюңуздар, жаңы чыгарыштарды өткөрбөш үчүн. Урматтуу достор, сиздерге дагы кошумча айта кетем, унутуп калыпмын. Ушул жерде ушундай эмес бар экен, склад бар экен, эми үстү жагында жашаса болот экен. Үстүндө ушундай өзүнчө бир бөлмө экен. Эс алуучу жай деп койсо болот. Андан кийинки ылдыйкысы болсо склад экен. Эми складты көргөзбөй эле коеюн. Эми складта эле болот да. Башкысы караңыздар, бул жакка чыксаңыздар эле ушундай природа, ушундай тоолор бар экен, кооз. Карасаңыздар, бул жакта ушундай шаардын види бар экен, таза аба. Мечит десеңиз мечит бар. Мектеп десеңиз мектеп дагы бар экен, ылдыйракта. Садик дагы бар экен. Ошо мектептин жанында медицинский пункт дагы бар экен. Достор, бул жакка келүүчү жол дагы караңыздар, ушундай асфальт болгон экен. Жана айтам деп унутуп калыптым. Ушул Озгурдун конечкасы, 111-дин конечкасы бар, ошол жерде жаңы асфальт салынган
эме бар, жол бар. Ошол жол менен туура келе берсеңиздер эле ушул үйгө келип каласыздар бул жакта. Анан мен деле слышасыздар. Эс менен эле ошол дарегени түшүндүрүп кетет. Бул аябай сонун жер экен туугандар, ушундай караңыздар.